Ассаламу алейкум, ардактуу мекендештер, амансыздарбы? Эчтен көрө кечтейт, кеч болсо да баарыңыздардын өтүп кеткен ыйык орозо айт байрамыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Аллах таалам баарыңыздардын 30 күндүк кармаган орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Мен бул жака келип, Европа тууралуу маалыматтарды YouTube'га жүктөгөн күндөн баштап эч бир видеомо калтырбастан комментарий жазып келаткан ушундай жашоосуна нааразы бир инсан бар. Дайым негатив комментарий жазат. Ал агам болобу, иним болобу, же досум болобу билбейм. Өзүнүн атын да жазган эмес жада калса, жөн бир түшүнүксүз тамгалар менен жазып койгон атын. Ал айтат, сен Европа тууралуу маалымат берип, Кыргызстандагы жаштардын башын айландырып, Европага чакырбагын, Европага келсе алар көчөдө калат. Мен өзүм дагы Европада иштейм азыр, кыйналып жүрөм дегендей мааниде комментарийлерди жазат ар бир видеонун алдына. Туура, ар бир кесиптин, ар бир жумуштун өзүнө жараша минус жактары жана плюс жактары болот. Бул закон ченемдүү көрүнүш, муну баарыбыз сезебиз, туябыз. Мисалы үчүн, ошол кабинетте, офисте отуруп иштеген инсандардын дагы өзүнө жараша түйшүгү бар. Кечке бир 4 дубалдын ичинде компьютердин алдына кадалып отурат. Жада калса кээде эс алганга дагы убактылары болбой калат. Врачтардын өзүнө жараша түйшүгү бар. Ар кандай ооруларды жугузуп алуу коркунучу бар. Операцияны ийгиликсиз жасап коюу коркунучу бар. Минус плюс жактар ар бир кесипте болот. Бирок ар бир кесип ардактуу дегендей, ошол кесиптерин аркасындагы минус жактарына кайыл болуп, ошол өзүнүн кесибин сүйгөн үчүн ошол кесипти аркалап келе жатышат. Туура айдоочулуктун дагы өзүнө жараша минус плюс жактары бар. Ал жанагы инсандын жазган комментарийлерине четинен жооп берейин. Минус жактарын. Сен чакырба балдарды, көчөдө калат дейт. Менимче ал жигит өзү көчөдө калган окшойт да. Же азыр көчөдө жүрөт, же фура айдап көчөдө калып башка жумушка орношкон менин оюнча. Жок, эгерде сиз бул жака легально, официалдуу келишим түзүп келген болсоңуз, эч кандай көчөдө калуу коркунучу жок. Анткени сиз бардык ошол келишимдерге кол койгондо ошол сиздин кепилдигиңиз дагы каралат, айлык маянаңыз бекитилет, жумуш мөөнөтүңүз дагы бекитилет. Баарына окуп туруп анан кол коесуз да. Мындай көчөдө калуу коркунучу жок. Ал эми жумушка орношкондон кийин кандай минус жактары бар? Тиги акылдуу инсандын суроолоруна четинен жооп берейин. Эң биринчи, бул жакта жол эрежесин бузгандар үчүн айып пулдар өтө жогорку суммада. Эгерде ушунчалык грубый нарушенияларды кыла турган болсоңуз, ошол статьянын өлчөмүндөгү суммага сиздин 1 айлык айлыгыңыз жетпей калышы дагы мүмкүн. Береле дегенде айып пулдар 100 евродон башталат. 2,5–3,000 еврого чейин айып пулдарды алып калышыңыз мүмкүн. Негизи бул дүйнөнүн бардык бурчунда, бардык өлкөлөрүндө эле бар нерсе. Жол эрежесин бузсаңыз өзүңүзгө жараша айып пулуңузду аласыз. Ошондуктан жол эрежесине жакшылап байкоо жүргүзүп, жол эрежесине моюн сунуп жүрсөңүз эч кандай деле штрафтарды албайсыз. Андан кийин машинада уктаганын айтпайсыңбы дейт. Ооба, муну баары билет, келе турган жигиттер өздөрү деле билет. Мен машинада уктайбыз деп видео дагы жүктөгөнмүн. Бул жака биз 5 жылдыздуу отелде жашайбыз деп келген эмеспиз. Башында жумуштун шарттарында айтылат, силер машинада жашайсыңар, ошол 2,5 ай ар бир каденцияда. Андан кийин базага барып, 15-20 күн, 1 айгача эс алып, анан кайрадан машинада болот жашоо. Бул экинчи минус жагы. Жашоо постоянно машинада болот, спальняңыз машинада, кухняңыз машинада болот. Үчүнчүдөн, эме дейт, туалет жок, ар жака барып жүргөнүң айтпайсыңбы дейт. Жок, бул жакта андай тема жок. Паркингдер кеңири, эгерде убактыңызды жакшылап пландап, паркингтерге токтосоңуз, ар бир паркингдин сонун шарттагы дааратканалары бар. Аны мен сиздерге видеолордон көрсөтүп бердим. Андан кийинки минус жактары, эгерде сиз солярка урдатып жиберсеңиз машинеңизден, анын кайсыдыр бөлүгүн сиздин айлыгыңыздан кыскартып кармап калат. Кыргызда жакшы сөз бар, өзүңө сак бол, кошунаңды ууру тутпа дейт. Андыктан ар бир паркингтерде отзывдар жазылган водительдер тарабынан. Могу паркингтерге токтосоңор болот, коопсуз, могу паркингтерге токтолгула, ушул жерден
могу трассадагы паркингтерден солярка урдашет деп жазылуу, андыктан ошол коопсуз паркингтерге токтоп, өзүңүзгө сак болсоңуз, андай учурлар кездешпейт. Ошол өзүңүздүн выгрузкаларыңызга кечикпей барып, өз убагында жумушуңузга кылдаттык менен так мамиле жасай турган болсоңуз, сизге эч ким ашыкча сөз айтпайт, айлыктарыңыз убагыңызда эсегиңизге түшүп турат. Андыктан Европага келем деп аттанып жаткан жигиттер эч кандай көчөдө калам, талаада калам деген чочулоолорго барбай, ишеничтүү фирмалар менен келишим түзүп, келишимди кайра окуп, көз жүгүртүп, таанышып, андан кийин кол коюп, келип иштеп кетсеңиздер болот. Отпуска тууралуу сурашкан. Отпуска негизи бир каденциянын ортосунда барып келсеңиз болот Кыргызстанга. Мындайча айтканда, шартыңыз болсо, ар 2,5 айда Кыргызстанга бир барып келсеңиз болот. Жок, 2,5 ай өтө эле бат болуп калат экен десеңиз, ар 5 айда, 6 айда Кыргызстанга барып келип турсаңыз болот. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ар каденциянын ортосунда барып келсеңиз болот. Бир каденция 70, 75, 80 күнгө чейин уланат. Дагы бир жолу баса белгилеп айтып коеюн, бул жака эч кимди мажбурлап алып келбейт, эч кимди заставить этпейт. Ар кимдин эрки өзүндө, ар кимдин каалоосу өзүндө. Бул жака иштегени келем деген жигиттер ошол кыйынчылыктарын заранее билип, таанышып, андан кийин келишет. Барыңыздарга ийгилик, бар болуңуздар.